Assalamu alaikum. Кызматыңыздар менен YouTube көрүүчүлөрүм кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар кандай? Жакшы жүрүшүңөрбү? Мен болсо караколго барып, ушундай сары бирин алып келдим. Бир аз сары бирмөдөн жеп турбаса кайнатып жеп жолу соттап жейбиз. Сиздер да жейсиңерби ушундайдан алып? Муну мен аңтарып туруп, анан начинка салам. Начинкасына кара мурч, чеснок, бир аз un, анан туз кошуп туруп, муну аңтарамын. Майларын ашып туруп, анан аңтарсам, тынчына каратып. Андан кийин аны карайчеге дагы алдым. Муну өтө майлуу эмес, сары бир майлуу болуп, эме болуп калат, күчтүү болуп алып, карайчеген дагы жууп, жанагындай чеснок, кара мурч, un, туз коюп туруп, начинкасына эметип аңтарып салам. Анан бул дагы аябай жегенде даамдуу болот. Сиздерге дагы ушундай совет берем, кеңеш берем. Ушундай карайчегилерди алып алып туруп эле. Муну азыр тазалап тышын жуйсуңар, ичин дагы жуйсуңар дагы. Анан эмеге саласыңар, өзүнчө чашкага салып туруп. Анан жанагындай начинкалардан шылап туруп аңтарып саласыздар. Өтө даамдуу болот. Эгерде ушундай эмеге күдө салам десеңиздер, өтө көп болтуруп салбаңыздар. Бир аз эле салсаңыздар, анан байлап койсоңуздар, жеген чыгат, жакшы болот. Эгерде аябай толтуруп салсаңыздар, жарылат. Анткени күрүчкө ошон үчүн жарылып кетет. Ичига аздан эле начинка саласыңар. А эгерде чеснок, мурч, un кылып туруп бир аз аралаштырып салсаңыздар, жарылбайт бул. Мынакей ушинтип жуймун дагы, майдалап бөлүп алып, ичин тышын жакшылап жууйм. Bunun баарын даярдап, тазалап жууп туруп, 3-4 бөлөмүн салганда өзүбүзгө канча керек болсо ошончо бөлүп туруп, анан морозилкага салып коём. Анан качан керек болгондо алып чыгып, эритип, бир сыйра чайкап туруп, анан салып жейбиз. Сууга салып койсоңуздар, 3 саатта өбө сонун болуп бышат. Сиздер дагы ушундай жасап жейсиңерби? Комментарийга жазып, калтыра кетиңиздер. Андан кийин дагы боор алгам. Боорду дагы ушинтип аябай тазалап жууйм. Муну деген быжы жасайм, же болбосо муну дагы бөлүп туруп, холодильник, морозилкасына, салфанга салып коём дагы. Анан бул өтө сонун куурдак кылып бышырып жесеңиздер. Картошка менен кууруп жейм, же болбосо пияз, перец кошуп туруп, кара куурдак кылып кууруп жейбиз. Жумшак кылып өтө сонун. Муну базардан алаарда карап алыңыздар. Кээ бирөөнүн курту болот, ошол курттарын абайлаңыздар. Андан мындай карын дагы алып коём. Карынды дагы жеп тазалап жууп, жанагы илтектен бир аз, сары жөмөдөн бир аз, карайчегиден бир аз кылып туруп, муну бөлүп салып коюм. Бир салгандай азыркыларды 3 бөлүп салып коюм. Анан где-то 2 ай жейбиз. Мондайларды жакшылап тазалап кырып жууш керек. Муну кантип жыттасыңар десеңиздер, жыгылткан видеом бар, ошону көрүп алыңыздар. Мынакей баарын бүттүм тазалап туруп, муну кара мурчун, мындай карайчеги менен сары жөмөлөрдүн баарын кошуп туруп, бул кара мурчун сеп, чеснокду болсо ачып туруп, андан анда чеснок майдалагычтан өткөрөм. Көрүп туруп, буга дагы шыбап туруп аралаштырып салам. Анан вообще супер болот. Тузун дагы мына жараша, бир аз ачуураак кылсаңыздар эч болбойт, бирок өтө ачуу кылбаңыздар. Аябай жакшылап шылап таза эметишиңиздер керек да. Таза жуугандан кийин ушинтип таза чеснокторду тазалап туруп, анан шыбайсыңар. Өзүн мындай кылып салып жесеңиздер деле болот. Чеснок эчтеке шыбабай эле, начинка кылбай эле, бирок мындай кылсаңыздар өтө даамдуу да. Жасап жеп көрүңүздөр. Баарын тегдентип, чесноктун баарын бүткөндөн аягында ундан сеп коебуз. Бул майларына жабышып өтө кыргызбайт. Андан кийин муну аңтарабыз эми. Жакшылап туруп, мынтип баарын кийирип аңтарып алабыз. Мен караколго базарга кетерде акыркы бир жилик этим калыптыр. Ошону салып кеткем. Бышыптыр. Азыр буга картошка салып, жупка салып, мампар жасайм. Кечки тамакка. Кечки тамакка силер эмне жасадыңыздар? Мен муну салып туруп эле кеткен үчүн чийгөөктөрү тегтентип ашып кеттир. Эчтеке болбойт. Азыр этти чыгаргандан кийин сорпосун чыпа менен чыпап алсак, туп-тунук болуп, чийгөөгү жок болуп калат. Мынакей муну жууп алгандан кийин монтип бөлүп коесуздар, ушинтип салганда удобный болуп бышыш үчүн. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө ден соолук каалайм, бактылуулук каалайм. Сиздер да ушинтип жасап жеңиздер, тамагыңыздар таттуу болсун.